Астанада экинчи дүйнөлүк согуштагы француз жаңжалдарына катышкан казакстандыктар сыйланды. Генерал Шарль де Голдун эстелигинин жанында уюштурулган иш-чарада Франциянын Казакстандагы элчиси, согуш талаасындагы курман болгон жоокерлер Кабыш Омаров, Кадим Жуманиязо жана Ашымбек Ызыбаевдин туугандарына медалдары тапшырылды. Баатырлар 300 мекендеш жана француз аскерлери менен бирге Тулуза шаарын жана анын айланасын бошотууга катышкан. Өлкөнүн дипломатиялык миссиясынын башчысы казак жоокерлеринин эрдиги жана жан аябастыгы Франция жарандарынын эсинде төлүккө каларын белгиледи. We pay such a solemn tribute to the families. Көптөн бери чоң атабыз тууралуу маалымат ала албадык. Бул киши Францияда жана Испанияда белгилүү болгон. Ал француз тарапкерлери менен бирге согушкан. Германиядагы концлагерлерден туткундарды бошотууга жардам берди. 7 тилди өздөштүргөн. Абдан билимдүү адам болгон. Эрдикти даңазалуу иш-чарасы болгонуна биз кубанычтабыз. Бул иш-чараны уюштурууга катышкандарга ыраазычылык билдиребиз. And this is another milestone in our bilateral relationship. It shows that we have a longer history than we can think. Очень долгое время мы не могли получить информацию о нашем дедушке, но дед мой был очень известный. 80 жылдан кийин биз Францияны бошотууга катышкан казакстандык партизандардын үй бүлөлөрүнө таазим кыла алдык. Иш-чара тарыхчылардын, элчиликтердин, коргоо министрликтеринин, тышкы саясат мекемелеринин жана башка уюмдардын кызматкерлеринин эмгеги менен өттү. Бул эки өлкөнүн ортосундагы мамилелердин дагы бир маанилүү этабы болуп саналат. Бул биздин өткөн тарыхыбыздын терең тарыхый тамырлары бар экендигин көрсөтүп турат. День признания, и мы благодарим всех людей, которые участвовали в этом сегодняшней подготовке этого дня.